Офигеть. Где водитель? Нифига себе. Водилы нету. Как это так? Странно. Вот это чудеса. Эми бул рекламный ролик катары эле тартылып аткан неме болчу. Мындайча айтканда баягы биздин ошо Жорго таксинин рекламасына тартылып аткан ролик үчүн жасалган машина болчу. Биздин сценарий боюнча ушундай беспилотный деп жазылып, клиентке келип, анан клиентке таң калган учурун тартып, ошонун баягы майрамдар менен куттуктап, айым клиенттер болсо ошого жасалып аткан неме болчу негизи. Чындыгында бул беспилотный эмес да? Чындыгында бул пилотный эле, ичинде отурган айдоочусу менен. Көрсөтүп коесузбу? Кандай мынакей ичинде айдоочусу даже коопсуздук ременин тагылган. Бардык безопасность ойлогонбуз. Бир эмес, көп жолу эме кылганбыз. Мүмкүн болсо немесин тиги коопсуздуктун чечип туруп кырсың, чечип туруп чыгып койсоң. Атайын аркы чырай баланы тапканбыз, узун бойлуу. Бизде иштеген эле биздин сотрудник мындай коомчулукта общественный резонанс болуп кетерин деле билген эмеспиз. Көрсө эл айдаганда тоскоолдук жаратпайбы? Жанагынын баарын кийип алып. жок. Тормоз тээп, өзгөлөрдү караганда. Жок, бут жагы полный эле бош, үстү эле чехол накидкасы жабылган эле. Бут жак полный бош, колу жетет. Биз баарын далай жолу айдап көрүп, анан бизде коопсуздук мындай кандай бир коркунуч жаратпагандан кийин анан көчөгө чыгып, итом муну бир күн кечке айдабайт, 2 саат съемка болгучак тартат. 2 саат бүткөндөн кийин кайра токтойт, машинанын өзүнүн чехолун чечип, андан ары айдап кетет да. Ошо 2 сааттын ичинде элдер көчөдөн көрүп, сүрөткө тартып, видеого тартып чыгарып интернетке. Ошо менен айдоочу катары кетип баратканда жана чехолдун жана кара немеси, атайын сетка тигилген да, айкач сетка жакындыгында көрүнүшү да жакшы эле. Кадимки эле аны өзүңөр деле кийип көрсөңөр болот, салыштырып. Мындай менен кандай сетка айырмасы бар экенин.